Достор, могу 7 миллион сом берген бала жөнүндө кыска айтайын. 7 миллион сом берем деп иш козголуп кетти. 7 миллион сом берсе, бир 200дөй эме талады ушунучу. Порнозвезда, сутенер тигиндей мындай деп, анан бул ызасына чыдабай кетип 6 миллион деп салды да. Мен деле ага тарынган жокмун. 6 миллион толук эмес, 6 миллион деп айтты, бирок 6 миллион 200 миңди ушундай киши бар. Ушу 200 миңдин кишисине мен кирет болушум керек. Анан онда эмес, достор. Ким тыйын берсе, ошондон алып бериш керек азыр. Ким жардам берсе, ошондон эмете бериш керек. Халал, харамды ким коюптур? Элдер деген үйлөрүндө жатат 5 баласы менен однокомнатный кухняда болгон жерде жатат. 5 баласы менен. Тамак бергилечи деп. Бербейсиңерби? Силер кыйынсыңарбы? Адал дегендер кыйынсыңарбы? Мен деле мусулманмын. Мен деле көп 3 күн шықпын, короче, бір 50 жол даватқа шыққам. Аз шықпайм. 50 жол шыққам. Анан 3 күнгө 40 күнгө 2 жол шыққам. Бирөөсүн Индияда болгом. Индияга өзүм бирок жалгыз эле барып, аяка дервиш болуп калгам. Мен деле мусулманмын. Баарын эле адал, харам эле дей бересиңерби? Чубак ажыга эмне деген идиотский суроолорду берип атасыңар. Бул билимдүү эле киши, аябай жакшы эле жооп бермек, жакшы эле суроо берсеңер. 10 жыл мурун сайсам деле шыпырыгыны түз коюп коебузбу? Же мындайдан коебузбу дейт. Тигинен коебузбу же мындай коебузбу деп сүйлөшүп аткан. 10 жылдан кийин телевизор сайып, чубак ажын сайып көрсөм, дагы эле ошону сурап атышат. Шыпырыгыны мындай коебузбу, тигиндей коебузбу, аялым үстүнө чыгып алса кандай кылам деп. Андан башка сурооңор жокпу? Аябай жырап кеттиңерби? Анан Facebook'ta аябай бири-бириңерди аябай тимеле кордойт экенсиңер, тимеле жүнүңөрдү жуласыңар. Зачем это вы делаете такая? Кыргыздын душмандары. Сөгүп атасыңар, сагып атасыңар, эмне ишиңер бар силердин, Аще бүт барына 7 миллион сом берген баланы, айтып атат. Мен 7 класс образованием бар дейт, детдомдо өскөм дейт, тарбия алган эмесмин дейт, окуган эмесмин дейт, эч ким окуткан эмес мени дейт. Анан детдомдон кийин чыгарбайт дейт, эмне кылайын дейт. Анан монда иш баштадым дейт, веб бирдеме деген, туура эмес ал иши. Анан ушинтип анан кеттим дейт. Анан 7 миллион сом берип атам десем, ошону толтура кишилери бар. Эмеге чыксаңар, жаңы конуштарга. Бир комнатада 5тен 10 баласы менен жатышат. Кудай берет деп тууп салышкан баарын, Кудай берет деп. Ошолорго берет, просто биз себепкер болуп коелук. Давайте бири-бирибизди эме кылбайлык, достор. Мондай аябай тимеле мен бирөөгө $1 карыз эмесмин. Пиар кылып атат. Чоң казаттын эмелерин чыгарып койгом, үйдө отуруп, жөн эле отуруп, биздин группада кимге жардам берип келди бар да, ошонун баарын алып туруп, видеоролик кылып чыгарып койсом, эми жардам берсең жөн бербейсиңби дейт. Ал жардам деген мындай да, бул деген зекет болот, зекетти бербей, көргөзбөй беришиң керек да. Өзүң барып беришиң керек, көргөзбөй барып. Ошо зекет болот. Садака да ушундай акырын беришиң керек. Бул садака эмес, бул деген гуманитарный помощь. Идиоты, гуманитарный помощь. Чоң казатка элдер келип атат, мындай жардам берип, элге таратып койгулачы деп. Бизде волонтерлор бар, ошолор таратып берип атышат. Что плохого с этого? Акмактар десе. Достор, ошон үчүн мындай көңүл бурбайлык көп эмелергечи. Кыргыз деген уникальный эл болот. Ушу жерден биригип чыгып кетелик ушу балиядан. Европадан миңдеп өлүп атат. 25 000 киши өлдү. Анан паника создавать, паника этпейлен, просто бири-бирибизге жакшы туруп туралык, бөлүнүп жарылбай. Кана 6 партия, 6 фракциядан кишилер гана, бир депутат келдиби? Бир депутат чыгып бирдеме деп атабы? Жок баары. Ошолор силер шайлагансыңар.
Мен за граница жүрүп шайлаган эмесмин. Кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Биз адаттагыдай республикалык штабтын пресс борборунда өзүбүздүн саат 9-га белгиленген брифингти баштоону туура көрүүдөбүз. Бүгүн биздин пресс борбордо Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, Бишкек шаарынын коменданты Орозалиев Алмаз Кыдырмаевич кечээ күнүнкү Бишкек шаарында болуп өткөн абал боюнча, кырдаал боюнча кыскача маалымат берет жана кандай учурлар катталгандыгын дагы белгилейт. Биздерди бул түз эфирде сиздер ЛТР телеканалы аркылуу Пирамида, КТРК, Алато 24, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Мен Кыял ФМ, ТЛФМ жана ЛТРдин YouTube каналы аркылуу, Фейсбуктагы Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, Биринчи радио баракчалары аркылуу түз көрүп уга алсаңыздар болот. Доброе утро, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем нашу традиционный брифинг, который запланировано было на 9 часов. У нас сегодня в пресс-центре заместитель министра внутренних дел, комендант города Бишкек Орозалиев Алмаз Кыдырмаевич. Алмаз Кыдырмаевич, сөз сизде. Рахмат, Жеңіс мырза. Саламатсыздарбы, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары. Бир сутка аралыгында Борбор калаадагы болуп өткөн акыркы маалыматтарды каралайм. Азыркы учурда Борборубуз кырдаал көзөмөлдөө алынып жарандардын коопсуздугун камсыздоо максатында ички иштер органдарынын кызматкерлери жана куралдуу күч аскерлери тарабынан тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлдү. Бишкек шаарынын аймагында өзгөчө кырдаал учурунда коомдук коопсуздукту сактоо максатында бардыгы болуп 120 пост коюлду. Комендант саатынын учурунда 1000ден ашык ички иштер органдарынын жана куралдуу күчтөрдүн өздүк курамы кызмат алып барып атат. Комендант саат жаралгандыгына карабай, коюлган талаптарга баш ийбей, көчөдө жүргөн 119 адам кармалган, анын ичинде 104 эркек, 15 аял. Алардын ичинен чет өлкөдөн келген жарандар 5-өө райондук ички иштер башкармаларына жеткирилген жана 67 протокол түзүлдү. Бардыгы катталган кылмыштар Бишкек шаары боюнча 28, анын ичинде 21 ачылды. Коомдук жайларда жана көчөлөрдө бир да кылмыш катталган жок. Патрулдук милициялар учурунда көчөтүлгөн режимде иш алып барууда. Ар кандай кырдаалдарды биздин жарандарга жардам берип, ар бирине сыйлоо мамиле жасашат. Ошону менен бирге шаар тургундарынын гигиеналык эрежелерди сактап, коменданттык саатта коомдук тартиптерди бузбоого чакырат. Коммуналдык төлөөдө дүкөндөргө, дарыканаларга жана башка зарыл болгон жерлерге баруу керек болсо, жана коменданттык сааты улгайган ата-энелерди жалгыз калтырбоого чакырабыз. Себеби коронавирус инфекциясы эң биринчи ирети дал ушул категорияларга адамдар тез жугушу мүмкүн. Андан тышкары айтып кетчү маалымат, комендатура тарабынан электрондук түрдө бериле турган пропусктарды берүү максатында иш алып барууда. 1-2 күн ичинде ошо пропуск берүү системасын электрондук түрдө өткөзөбүз. Уважаемые жители города Бишкек, хочу довести до вас оперативную обстановку по городу Бишкек. Значит, за нарушение комендантского часа прошедшие сутки было задержано 119 человек. Из них 104 женщины, 104 мужчины, 15 женщин, 5 граждан иностранных государств. Все они были доставлены в районное управление внутренних дел города Бишкек. Составлено 67 протоколов. Уважаемые жители города Бишкек, хотел бы обратиться к вам с обращением. День и ночь сотрудники милиции, военнослужащие вооруженных сил Кыргызской Республики работают для того, чтобы обеспечить вашу безопасность. В первую очередь, это зависит от нас самих, наша безопасность, распространение коронавирусной инфекции. Если мы не будем сознательны, тогда она коснется нас каждого. Хотел бы обратиться к тем, кто считает, что родителей нельзя оставлять одних. С ними должны быть дети. Почему? Потому что коронавирусная
инфекция в первую очередь поражает наших пожилых граждан. Уважаемые граждане, уважаемые бизнесмены, уважаемые предприниматели, в течение нескольких дней мы переводим выдачу пропусков в электронный оборот. Поэтому я еще раз хотел бы повторить, мы все работаем в форс-мажорных обстоятельствах. Поэтому, если есть какие-то недостатки, да, мы приложим максимум усилий, чтобы их всех исправить. И я считаю, мы это сделаем. Вместе с вами, уважаемые наши жители города Бишкек. Спасибо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, биздин пресс борбордо Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, Бишкек шаарынын коменданты Орозалиев Алмаз Кыдырмаевич болду. Бишкек шаарындагы кечээки абал боюнча, түзүлгөн кырдаал боюнча негизинен маалымат берип кетти. Бизди түз эфирлерден ЛТР телеканалы аркылуу, КТРК, Ала То 24, Ынтымак ТВ, Ош ТВ, Пирамида ТВ, ошондой эле Кыргыз радиосу, Биринчи радио, ЛФМ, мындастары кабар маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛТРдин YouTube каналы аркылуу, Facebook'тагы Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, Биринчи радио баракчаларынан угуп көрүп алдыңыздар. Чоң рахмат.